Мамлекеттик салык кызматы 26 июньдан 1 июльга чейин өткөн чек талап кылып байге утуба лотереясынын биринчи этабынын жеңүүчүлөрүнүн сыйлоосуну улантууда. Алгачкылардан болуп ноутбук, андан кийин смартфон уткандар өз байгелерин алышкан. Эми кезек iPhone 14 утуп алган 479 бактылуу адамга, ошондой эле Dyson маркасындагы фендин 19 ээсине келип жетти. Көптөн күткөн байгесин акыры колуна алган жеңүүчүлөр кубанычын жашырбай, ушундай масштабтуу лотереянын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдиришүүдө. Бардыгыларга сунуштамакчымын. Кыргызстанга өнүгүчүлөр салым кошуп, чекти талап кылып байгеге ээ болуңуздар. Раз я верил, выиграл, тоже участвовать, это стать сильно дальше, тоже не нельзя. Меня зовут Алиева Диана. Я участвовала в лотерее, салык чек, выиграла. Лотерею узнала случайно, сестра узнала на работе, и мы всей семьей начали собирать. Мне пришел участвовать в лотерее, так что действительно, я сама раньше никогда не верила, но оказывается, вот все действительно так и есть. Участвуйте, требуйте кассовые чеки. Спасибо большое вам. Все. Участвуйте в выявлении. Мынакей ушул салык чек приложенияны скачивать этип алып, ошол соода кылган жактан жанагы ККМ чекти талап кылып, сканировать этип атып, мынакей ушундай iPhone бүгүн утуп отурабыз. Чоң рахмат салык чекстерге. Жакында чет өлкөгө 2 жолдомо жана 9 электромобиль жеңүүчүлөргө тапшырылат. Бир дагы жеңүүчү байгесиз калбайт деп салык кызматы ишендирет. Ар бири менен сөзсүз түрдө байланышып, тапшыруу аземинин датасын жана убактысын такташат. Утуштун кийинки этабы 25 декабрдан 30 чейин өтөт. Ушул күндөрү Бишкектен 10 батирдин, 11 электромобилдин, чет өлкөгө 4 жолдомонун, 521 iPhone 14-тün, 519 смартфондун, 158 ноутбуктун жана 21 Dyson маркасындагы фендин жеңүүчүлөрү аныкталат. Лотереяга катышуунун шарттары оңой. Болгону салык чек тиркемесин жүктөп, ага катталыш керек. Андан кийин тиркеме аркылуу товарларды жана кызматтарды сатып алуудан алган кассалык чектерди сканерлөө зарыл. Чек талап кылып, байге утуба лотереясынын башкы максаты жарандарды чектерди талап кылууга кызыктыруу жана үгүттөө. Ал эми чектер бул бизнестин бюджетке салыктарды төлөп жаткандыгын күбөлөндүрөт. Демек, бул акчалар мектептерди, бала бакчаларды курууга жана айлык акылар менен пенсияларды көбөйтүүгө жумшалат.